азыр оору жашарды. Азыр 25 жашта инфаркт деген болуп атпайбы? Эми жаш педиатрлардын деле немесинде практикасында 9 жашар баланын деле аппендиксин алып коюшат. А биздин совет доорунда эч кандай андай 9 жаш баланы алат деген бул уже 100 миң, может миллиондон бирөө болсо керек. Врачтар дейт, врачтар. Булар бизнести өнүктүрүп берүүчүлөр дейт да. Дары бизнесинин өнүгүүсүнө себепкер бул врачтар дейт да. Биз официалдуу медицина только дары жазабыз. Сиз кайсынысы көп келет деп атпайсызбы? Дагы эле болсо адамдардын 80% кое турчу, мен чын эле дары иче берип тажадым дегендер азыраак да. Мага только ошондойлор келет. Эже мен дары ичип тажадым. Бүт ооруларды классификацияга тизмекке койгондо 1100 оору бар. 1100 оорунун бардыгы мээден кийинки бардык ооруну мээ башкарып турат чындыгында. Мээден кийинки бул курсактан башталат. Курсактан башталганда дагы ичеги, жоон чеги, ички чеги менен өттүн айынан башталат оорунун бардыгы. Адам качан ооруп калат? Жаш тебе, кары тебе качан ооруп калат? Мына ошол без тамырлар толуп калганда ооруп калат. Ошол без тамырларды мен мынтип айтам да, сиз жегенди гана билбесен, сиз чыгарганга да көңүл буруңуз деп айтам да. Бизден эмне чыгат? Бизден бизге сиңбей калган нерсе чыгат. Ал бизде без менен ташылып келет. Ошон үчүн биз эмне үчүн ооруп атабыз? Биз ошол лимфа бездерин, лимфа түтүкчөлөрүн, кыргызча без тамырлар деп коет, без түтүкчөлөр. Биз ошо без түтүкчөлөр түртпөгөн үчүн, ошолорду жылдырбаган үчүн, биз ошого көңүл бурбаган үчүн, орусча айтканда ал канализация. Ай кое тур, мен жеп эле атам, бирок ал менден кетип атабы, кетпей атабы? Кое турчу, мен ошо безимди кыймылдатып көрөйчү деп, безди кыймылдатыш керек. Спортту токтотпош керек. Жеген тамактарыбыз бүт өзгөрдү. Натуралдык эмес. Суу качан барат? Биздин температурабыз 36,9-36,8 демек сууну биз 40 градуска чейин гана ысытышыбыз керек, ошол сууну ичишибиз керек. Ошол биздин ар бир клеткабызга жетет. Дарысы жок дарылаган врач бул натуропат. 7 миллион адамдын мен гени таза болгонун каалайт элем да. Нервиңер тынч болсун, жегениңер таза болсун, бир гана суу ичкиле. Эми бара биз бүт фастфудтарга бойкот жасашыбыз керек, желим идиштерге бойкот жасашыбыз керек, бөтөлкө, айнек идиштерден суу ичиш керек. Кааласаңыз булактан алып келиштиңиз, кааласаңыз тазалап ичиңиз. Адам ошо тамакты жеп атканда, ошонун татымын татып атканда, мне кабар бергенде анын өт куюлуп турат. Жаш бала телефонду карап отурат, мультфильмди карап атат, тамакты жеп атат. Ме мультфильм менен занят. Ме өткө кабар бербей калды. Өт куйган жок, болду. Ме эрибеген тамак коюп кетти. 14 жашка чейин бул педиатр карайт. Андан жогору ушу биз терапевттер карайбыз.